Экономист катары айтсаңыз, азыр экономикалык абал кандай мамлекетибизде? Жалпылап айтканда акыркы 3 жылда жакшы. Эмне себептен жакшы? Көбүнчө тышкы фактор деп айтам экономист катары. Анткени 22 жылы мисалы сырткы соодабыздын көлөмү бир 7-8 миллиард доллар болсо, кийинки жылдары уже 15-20 миллиард долларга чыгып кетти. Эми бул көбүнчө дүйнөдө болуп аткан алгандай геополитикалык, саясий бир Тышкы факторлор демек буга факторлордон таасир бизге этти, бир жакшы позитивдүү таасир болуп атат. Мисалы тарыхта болбогон көп окуялар болот. Мисалы биз 23-жылы тыштан 2,7 миллиард долларга машина ташып турбуз. Алып келип, баарын кайра саттык. Андан мен ойлойм бир 10-20% акча экономикада калды. Салык катары, элдин кирешеси катары фирмалардан, башка тармактар деле мындай соодадан айтсак, бюджетке, таможняга, элдерге, бизнеске акча түшкөнү жалпысынан жакшы. Бирок бул канчалык убакытка созулат? Ал эгер деңгээл түшүп кетсе эмне болот дегенде, ал өзүнчө суроо. Демек, азыркы жакшы убакытты колдонуп биз көптөгөн дагы бизнесмендердин бутка туруп мындай тамырын тереңдетип кенге бир шарттар түзүп беришибиз керек. Келечекке жакшы даярданыш керек. Жакшы заманда оор заманга даярдан деп айтат го. Мен ойлойм, азыр биз ушундай замандабыз. Инфраструктуралуу көп объекттер болуп атат. Бул деле жакшы. Ушул темир жол болобу, башка объекттер болобу, келен кезде инфраструктураны келечекке куруп алыш керек. Анткени кийин ошол инфраструктура аркылуу дагы жүздөгөн ишкерлер пайда болот, миллиарддаган салыктар пайда болот, жумуш орундар пайда болот.